Кафе ресторандарда тамактануу маданиятын билесизби? Учурда кафе ресторандарга чакырып күпүлдөтүп той берүү көп жана ал замандын модасына айланып калды. Ошондой эле жигиттер сүйүктүү кызын кафеге же ресторанга жолугушууга чакырса, ал биздин тилде авторитет деп саналат. Бирок андай барктуу жерге барып салбаттуу олтуруунун маданиятын баарыбыз эле биле бербейбиз. Андыктан сиздер менен бир топ эрежелерди бөлүшүүнү туура көрдүк. Ар дайым эркек аялдан биринчи болуп кирип, артынан айымды киргизүүсү керек. Эркек имаратка кирбей туруп баш кийимин чечиши шарт. Бийке чечинен чечсе боло берет. Эгер калың болсо, сөзсүз гардеробко пальто, колгап жана башка нерселерди өткөрүп коюу керек. Мырза айымдын жайгашып алуусуна жардамдашуусу керек. Анан өзү орун алат. Олтурууда туш келди жерге орун ала берүү жарабайт. Четтеги столдорго отурганда кыздын жүзү көпчүлүктү карап, ал эми залдын ортосундагы орун алганда кыздын жүзү чыгышты карап тургудай отуруш керек. Мырза айымдын сол жагында же маңдайында отурса болот. Ал эми айымдар кандай кийинип баруу керек? Адатта бардык эле айымдар ресторанга кандай кийинип барам деп ойлонуп турган кеп. Көйнөгү менен макияжы, туфлиси жана чачы салгасы дал келишүү шарт. Адистер алтын же күмүш сөйкө шакек болсо тагынып алууга болоорун, бирок толгон токой жалтыраган жасалгаларды тагынуунун кереги жок экендигин белгилешет. Жолугушууга шым же юбка кийип баруу орунсуз болуп калат. Андыктан классикалык же романтикалык типтеги узун көйнөктү кийүү туура болот. Белгилей кетчү жагдай өтө эле ачык тигилген көйнөк эмес, дене бойдуу кемчиликтерди жаап тургудай көйнөк тандоо керек. Ал эми мырзалардын сырткы келбетине узак убакытка чындык мамиле түзүүнү көздөгөн ою билинип туруусу абзел. Аны менен катар күчтүү жыттагы атан чебердеп себилсе жакшы болот. Бир өңдөгү классикалык үлгүдөгү пиджак, шым туфли тандап алуусу керек. Эгер кара тору болсо, ачык түстөгү ак жумал болсо, каралжын түстөгү көйнөк кийсе көркү ачылат. Галстук же көпөлөк тагынып